Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Биздин агенттик аркылуу Москва шаарынан турак жайлуу болгон кардарларыбыздын бүгүн сделкасын ийгиликтүү өткөрдүк. Кардарыбыз биздин агенттикке 5-апрель күнү келишим түзүшкөн. Бүгүн 29-апрель кардарыбыздын мына сделкасы болуп өтүп, сделкасы бүткөндөн кийин эжекебиз Баскыла чай алып берейин, чай ичебиз дегенден анан чогуу келип ушинтип олтурабыз. Азыр кардарларыбыз кайсыл жерден алды, канча миллионго алды, биздин агенттикти каяктан көрүп барышты, ошолор жөнүндө өздөрү кененирээк айтып берет. Себеби өзүңүздөр билесиздер, дайым эле мен көп сүйлөйм. Бул ирет кардарларыбыз өздөрүнүн оюн айтып өтсүн. Үйдү кайсыл жерден алдыңыздар? Саламатсыздарбы, жакшысыңарбы? Менин фамилиям дагы Нарматов. Бул Самарандагы фамилиясы Нарматова. Экөөбүздүн мындай тууганчылыгыбыз жок. Биз жакшы күндө отурабыз. Куда дайым насип кылып. Эми бул менин фамилиям дагы Нарматов, көргөндө таанып калса, бул Самарандагы фамилиясы Нарматова көргөндөр ойлоп калышы мүмкүн. Карындашын мактап чыгып атат деп. Жок, биз буну YouTube'дан мен көрүп жүргөмүн, мурда көрүп, ошол берүүлөрүн көрүп жүргөмүн. Бүгүн мынакей тааныштык. Ошол Самараны көрүп, мурда ойлочумун. Өтө булардын услугасы кымбат, башка агентстволор бар. Жакшы деп мен чын айтканда каршы болуп жүргөмүн. Акыркы ушул 1 айдын ичинде мынакей Лилия кызым, балдарым бардыгы үй алайлы деп катуу киришип калгандан, андан кийин мен YouTube'дан ошону издешти баш карадым. Ошондо Самаранын чыгарган орустар айтмакчы, цена качество деген өтө жакшы экен. Мына өзүм аралашып көрдүм. Бул нерсеге өтө этияттык менен мамиле кылышып, өздөрү бардык нерселерин даярдашып, бул жерде физический труд эмес, умственный труд өтө көп керек. Себеби биринчиден үйлөрдү таап башка кылган ал экинчи маселе. Биринчи маселе ошол документтер менен иштешип, ошол үйлөрдүн, квартиралардын тазалыгыны, юридикалык жактан айтып атам, ошонун тазалыгын текшерип, өтө тыккан иштешти. Мынакей Зульфия карындашым дагы баштаганда, андан кийин дагы бир жакшы нерсе, булардын юристи ошол онлайн Россияда иштейт экен, аралыктан. Өтө грамотный экен. Берген суроолорго так жооп берип, мынакей биринчи сделкага биз болгону 1 жуманын ичинде, 10 күнүн ичинде чыктык. Андан кийин сделкага баргандан кийин бир гана ноосу болду. Ошол юристи, булардын юристи текшерип, бардык ошо юанстарды алып чыкты. Алсаңар да болот, бирок рискованный деп. Биз рисковать кылбадык. Андан кийин экинчи сделкага бардык. Биз өзүгө жаккан райондан алдык. Бизге өтө жакты. Андан кийин Кайсыл жерден алганыңызды да айта кетсеңиз. Биз Ташкентский переулоктон алдык. Москванын өзүнөн алдык. Ремонт өтө жакшы. Тем более ал жерде бытовой техникалар, мебелдер бардыгы кала турган болду. Ошо жаңы экен, ал жерде почти адам жашаган эмес экен. Өтө ремонту жакшы, таза, жакшы адамдар жашаган экен. Ошол дагы бизге макул келди. Өтө макул келди. Ошондуктан биз ошол квартираны алдык. 11 миллион 500 миң. 11 миллион 500 миң. 11 миллион 500 миңге. Өтө удачный болду. Жакшы болду. Арзан алдык, өтө арзан алдык. Мындай айтканда 1,5 миллион, 2 миллионго арзан алдык. Бул жагын дагы айтып өтүш керек. Ошо ишибиз бүгүн жакшы бүткөн үчүн карындаштарыма кыргызчасы болуп чай берип коелу дедик. Кээ бирлер комментарийде ар кандай ойлор жазышы мүмкүн. Эгерде ошондой болсо, мага звонить эткиле, мен өзүм түшүндүрүп берем бардык нерсени. Мен өзүм отурам, мени көпчүлүк тааныйт эми. Мени көргөндөр. Şu жакшылыктар боло берсин, рахмат ушуларга, иштерге ийгилик болсун. Мына алыс жерде жүрсөк дагы бири-бирибизди поддержка кылып, жаман сөз айтпай, жакшы сөздөрдү айтып, баягы диванный эксперттер көп болот негизинен. Мен мындай нерсе көп аралашып жүрөм. Өзү баягы
ilgergi aksakaldar айтмакчы колуңдан келбесе сөз сүйлөбө, патаңды берип тур. Патаң бергин келбесе унутушпай отур. Себеби Кудай ошо жакшылыктарды сага да калып келет. Эгер бирөөгө жаман ойлоп, жаман кылсаң, Кудай карап турат, бул нерсени дагы всегда ограничение берип коет. Анча-мынча капа болбойсуңар, орусча аралашыр деп, бул да диванный эксперттерге тиешелүү. Анча-мынча сөзүмдөн ката кеткен болсо кечирип коесуңар. Тынчаман болгула, дагы сүйлөй турган сөз көп. Мен сүйлөсөм бул немеге дагы батпай калат. Ошондуктан памятка батпай калат, теребайт болгондо дагы. Ошондуктан Сага рахмат, Зульфияга чоң рахмат, Аннага дагы рахмат, Аннага да жеткизип болот. Айтабыз сөзсүз. Аябай грамотный юрист экен. Бирок Самара молодец, кылган ишин майын чыгарып, аябай неме кылып, өзү мен мурун 5 жыл мурун кайрылгам эле, ошо как ушу карап отурган адамдарга окшоп мен дагы көңүл бурбай кетип калгам, өзүм мурун эле аракет кылышым керек эле. Канчалык тезирээк аракет кылсаңар, ошо неме кылам деп, ошо үй алам деп. Бирок үйдү откладывать этпеш керек. Вперед жашоо үйдү биз 20 жыл откладывать этип отуруп ушундай болду. Эми алдык. Бирок Подмосковьяда бар үйүбүз. Городдон албай давно алышыбыз керек эле. Мындан 8 жыл мурун алышыбыз керек. Хотя бы 5 жыл мурун. Мен барганда кайтпастан алганыбызда давно үйлүү болуп калмакпыз. Ооба. Мынакей Кудайга шүгүр, азыр ушу үйлүү болуп калдык. Аябай адистери күчтүү, юристтер иштеп атышат. Мынакей Анна деген юрист аябай күчтүү экен. Самара өзү өтө грамотный адамдар экен. Мындайды айтканда орустардын дагы оозу ачылып, Ооба. любой орустардын ошибкасын оңдоп коюп атышты да. Буларчы, юристтерчи, өздөрү көп жылдан бери иштеген риэлторлор торумуз болуп калып атты. Ооба. Молодцы, иштей бергиле, ишиңерге ийгилик, өркүндөй бергиле, өрчүй бергиле. Мен айтып атам, за границаларга дагы ачып ушундай нерсени депчи. Бүгүн сделка ийгиликтүү аяктады. Тыгында сүйүнүп турганын көрүп турасыздар. Москвадан 2021-жылы өзүм квартира алганда аябай сунуштаганмын. Келген адамды баарын эле Москвадан албайсыздарбы? Айына болгону 84 миңден төлөйсүздөр. Арзаныраак үй таап кала турган болсок 73 миңден деле кылып берсем болот деп аябай сунуштаганымда кардарлардын түшүнүгү бир аз анан коркунуч дагы болгон. Азыр болсо Москванын ичинде двухкомнатный квартиралардын баалары арендага сыймайт эте турган болсоңуздар айына 70 миңден болуп калды да. Ошон үчүн ар бир нерсени өзүнүн убагында кылганыбыз жакшы. Документ кылсачы, бизди депорт кылсачы, анан кийин мындай кылсачы, бардыгы Кудайдын буйругу менен. Эгер сиздер документиңиздер жакшы болуп, документиңиздер таза болуп, бардыгы ордунда болсо, өзүңүздөрдүн, мындайча айтканда, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды билбей эле, анан кийин ушундай болуп калсачы, эртең мындай болуп калсачы деп өзүңүздүн үйүңүздө регистрацияңыз болбосо, демек коркуп жашаш. Билбейм, эгер коркуп дагы жашай бергенди уландырам. Россияда туруктуу жумушуңуз болгондон кийин эмне үчүн бул дагы болсо мүмкүнчүлүк. Андыктан дагы деле ставка бийик болсо деле үй алгыла деп айтып кетем. 1000ден ашык мекендешибиз азыр өзүнүн үйүндө. Ар дайым рахмат сөздөрүн айтып, бир жерде жолугуп калсак да ыраазычылыгын айтат. Андыктан сиздерге дагы ошондой жакшы үйлөр насип кылсын. Ушул келин кылган кызматыңарга чоң рахмат. Тапканыңарга Кудай берекесин берсин. Кайрылышын амандыкта болгула, үй бүлөңөр менен, эл-журт менен, бала чакаңар менен. Бизге ушул уйкулук болсун. Дайым ушинтип элдин кызматыга жарап, ак эмгектене жүрө бергиле. Дайым силерди жакшы колдоп.